Алмаз Акунжан, сізге қайырлат елем. Сентябрдың башында мен Элдияр Айтматов менен учурашып қалдық. Экөөбүз баарлашып, маданият жөнүндө сүйлөштүк. Анан кийин Чыңгыз Төрөкуловичтун чыгармалары жөнүндө сүйлөшүп, жаңы форматта экранизация боюнча сүйлөштүк, жаңы форматта. Ошо маекте сүйлөшкөндө бир маселе айтылып калды. Ал жерде ушу Чыңгыз Айтматовдун музейи боюнча, ремонту боюнча. Эң негизги проблема ал жерде эмнеде? Чыңгыз Айтматовдун музейи бул мамлекеттин менчигинде турбайт экен. Буну баса белгилеп, мамлекеттин менчигинде турбайт экен. Республикалык бюджеттин каржыланышы мындай мүмкүнчүлүгү жок экен. Түшүнүп атасыз да? Эгерде туура көрсөңөр, ошону сиздер, сиз да финансистсиз. Ошону каржылоо боюнча ремонтуна, вообще негизи содержаниясына карап көргүлө. Анткени ал жерден финансовый жагынан. Мен билишим боюнча жаңылбасам 176 тилге которулган Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары. Мына кече шос болгондо Путин Владимир Владимирович келип кетти, көрүп чыкты. Башка да мамлекеттин жетекчилери келет. Ушул музейге барышы мүмкүн. Анан ол жерде уят болуп калбайлык биз. Ошого сиздер буну премьер-министрге айтып, жолун таап, өзгөртөсүңөрбү токтомдорду, же мыйзамды өзгөртөсүңөрбү, же башка өзгөртөсүңөрбү, ошону жакшылап көңүл буруп койсоңор. Рахмат.